2021-22 окуу жылына сентябрдын 15-inde ачылды. Бул Октябрь районунда жеке мектептердин арасынан эң биринчи болуп ачылды. Биздин мектептин эң өзгөчөлүгү башка жеке мектептерден эң арзан болот. Себеби биякта бул жерде Октябрь районунда өтө көп конуштар бар. Өскөн Ордо конушу бар, Рухий Мурас конушу бар, Кырман конушу бар, Алтын Ордо конушу бар, микрорайон Туңгуч бар. Бул жергиликтүү жерде окуучулар өтө көп. Мамлекеттик окуу жайында, мамлекеттик мектепте бир класста 40-тан ашуун окуучулар окуйт. Биздин мектепте бир класста 20-дан ашпайт, 20 окуучудан окуйт. Ар бир мугалим бизде өтө квалифицированный, баары ушундай диплому бар, баардыгынын тең стаж работалары эң жакшы деңгээлде өтүлгөн мугалимдер, дасыккан мугалимдер иштейт. Биздин дагы бир жеке өзгөчөлүгүбүз, биз тилге көбүрөөк басым жасайбыз. Биздин мектепке көбүнчөсү орус класстан келген окуучуларыбыз абдан көп. Себеби баары ушул кыргыз тилине өткөрөлү, кыргыз тилин көбүрөөк үйрөнүш үчүн биздин мектепке көбүрөөк берип атышат. Биздин мектепте дагы англис тилине басым жасайбыз. Мамлекеттик базис пландан сырткары, мамлекеттик базисный план менен полный эмелерди план боюнча окуучулар окуп өтүлөт. Андан сырткары англис тилинен дагы окуучуларга терең кружоктон терең окутууну дагы беребиз. Church, yes, you're right. You're absolutely right. Так, а мост, английский язык, bridge, да, мост. Булочный. Магазин одежды. Андан сырткары дагы ата-энелердин талабы боюнча араб тилинен кружок ачып бердик. Дагы кээ бир балдар жетишпеген окуучуларыбыз өтө көп. Пандемиядан кийин көп окуучуларыбыз сабактарынан көп жетишпей калды. Андан сырткары ошол каникул убактарында биз бекер кыргыз тилин, математиканы, жанагы орус тилин жетишпей жаткан баардык сабактардан баарына бекер ушул ийримдерди, кружокторду уюштуруп беребиз. Мугалимдерибиздин баары каникул убактарында креатив талимге жана башка жерлерге барып, билим деңгээлин көтөрүп турушат. Андан сырткары мектепте дагы бир жакшы иштерибиз бар. Бул иштер окуучуларды адеп ахлакка үйрөтөбүз. Окуучулардын бүт ата-энени сыйлоо, мекенди сыйлоо, бир туугандарды сыйлоо, бири-бирине жакшы мамилени үйрөтүү менен бирге билимдүү, эң сапаттуу билим бергенге биз аракет кылып жатабыз. Быйыл жаңы ачылып атканда 150 окуучу алганбыз. Жылдын аягына чейин азыр 270 окуучу кабыл алынды. Да бир өзгөчөлүгүбүз биздин мектепте жетим балдар бекер окуйт. Андан сырткары дагы мугалимдердин дагы мугалимдердин балдары дагы ушундай бир бергенбиз. Аларга да бир мүмкүнчүлүк бердик балдарын бекер окушуна. Мугалимдердин маянасы эң жакшы төлөнөт. Биздин мектепте азыр ар бир ата-эне айына 3000 сом төлөм айын төлөйт. Андан сырткары 1000 сомдун тегереги тамак ашына төлөйт. Балдарга бир маал жеңил тамак менен тамактандырабыз. Андан сырткары англис тилинен, араб тилинен жана спорт боюнча бир аз теннистен, шахматтан, күрөш боюнча бир аз кружокторубуз бар. Билим жолу орто мектеби 2021 жылдын сентябрь айынан бери ушу жерде окуучуларды кабыл алып иштеп атат. Бул жерде мугалимдер жамааты бүт бардыгы жаштарыбыз барбыз, ар кандай курактагы мугалимдер бардыгы эмгектенип, ар кандай өзлөрүнүн алдына коюлган милдеттерин так аткарган жакшы мугалимдер эмгектенишет. Биздин мектепте окуу 2 сменде жүргүзүлөт. Эртең мененки жана түштөн кийинки. Эртең мененки сменде кыздар окушат, түштөн кийинки сменде эркек балдар окушат. Буларды минтип бөлүп окутуунун себеби балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө болгондо буларга тарбия берүү дагы, адеп ахлакты үйрөтүү дагы, сабакты түшүндүрүүдө дагы бири-биринен тартынбай, уялбай, өз ойлорун так туура айтканга тарбияланышат экен.
Анан бизде мектепте көпчүлүгү орус мектептен келгендер, орус класстарынан келген окуучулар көп. Эми аларга күздөн бери колубуздан келген жардамды берип окутуп атабыз. Сүйлөгөнгө, сүйлөбөгөндөрдү сүйлөткөнгө аракет кылып, жас албагандарды жастырганга аракет кылып дегендей орус класстан келгендерди. Мына ошондой эмгектер жумшап атабыз. Эми ошол окуучуларыбыз кыргыз тили боюнча басымды койсок, кыргыз тилинен булар жеке эле жазганды, окуганды билбестен, ошол кыргыз тили боюнча кружокторду, башкача айтканда көркөм окууну, дил баян жазууну, анан өздөрүнүн ойлорун айтып, чыгармалар боюнча сахналаштырууну ушуларга үйрөткөнгө аракет жасап атабыз, басым коюп. Анан балдар ошолор боюнча алектенип, окуп, өздөрүнүн ойлорун айтып жакшы болуп калышты. Анан биздин мектептин келечеги кең деп ойлойм. Кыргызда жакшы сөз бар, учкундан жалын тутанат деген. Учкун болуп, жаңыдан учкун болуп түзүлсөк, эми ошо учкундан жалындап, андан ары мектебибиз чоңоюп, кеңейип, окуучуларыбыз дагы көбөйүп, ушул жерде мыкты окуучулар тарбияланат деген ойдомун. Анан мугалимдер үчүн бул жерде мектеп жетекчилери шарттарды түзүп беришти. Көрүнгөн жакка чуркап кагаздарын чыгарып, түстүү боектуусун, кара боектуусун ар кайсы жакка чуркап барып чыгарып келбестен, мына ушул жерден бардыгын даярдап берген, ушул жерден чыгарып, сабакка керектүү материалдарын ушул жерден интернеттен алып, сабактарын өтүшөт. Анан могу жерде дагы окуучуларды жеке эле программа боюнча берилген, ушуну эле окуйсуң, ушуну эле түшүнөсүң эмес, андан ары дагы балдарды шыктандыруучу темаларды, балдардын өзлөрүнүн өзгөчөлүгүнө жараша ойлорун угуу максатында көп нерселерди алганга аракеттенип атабыз. Эми кыргызча сүйлөйт десе эле кээ бирибиз ар кандай сүйлөй беребиз да, диалектиде сүйлөйбүз. Ошол окуучуларды эң негизинен мен кыргыз тили сабагынан адабий тилдин нормасында жазып, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө тарбиялоонун үстүндө иштеп жатам. Себеби мен күйбөсөм кыргыз тилине, булар күйбөсө, сиз күйбөсөңүз, башкалар күйбөсө, кыргыз тилине эч ким күйбөйт, кыргыз тилин эч ким сүйбөйт. Анда кыргыз тили эмне болот? Жоголот деген сөз. Тил жоголду дегиче улут жоголот. Улут жоголду дегиче мамлекет жоголот. Мына ошондуктан мамлекетибизди, тилибизди сактап калыш үчүн биз окуучуларды так сүйлөгөнгө, туура жазганга, сабаттуу болууга тарбиялап жатабыз. Мектеп жамааты көп кайрымдуулук иштерин менен дагы алектенүүдөбүз. Мисалы, жыл ичинде көптөгөн иш-чаралар уюштурулду. Алардын ичинен ата-энелер жана окуучулар менен биргеликте садака жарманкесин өткөздүк. Ал жарманкеден түшкөн каражаттар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үйүнө, карылар үйүнө жана көптөгөн сооп иштерге жумшалды. Ал жарманкенин негизги максаты болуп, окуучуларыбызды берешендикке, боорукерликке, ошондой эле эмгекке үйрөтүү болчу. Мындан сырткары мектебибизде ар ай сайын предмет аралык олимпиадалар, конкурстар, мисалы китеп окуу, сүрөт тартуу конкурсу, ошондой эле дил баян жазуу конкурстары уюштурулуп турат. Биринчи байлык ден соолук дегендей, мектепте өзгөчө спортко көңүл бурулат. Мисалы, ата-энелер менен биргеликте түрдүү эстафеталар, жүрүштөр өткөрүлөт. Ошондой эле мектебибизде кыздарыбыз үчүн тажрыйбалуу машыктыруучу менен фитнес курсу ачылган. Ал эми балдарыбызга күрөш, шахмат, ошондой эле теннис курстары бар. Буга себеп, мисалы, жакында апрель айында 8 классыбыздын окуучусу Америкада болуп өткөн күрөш турнирине катышып, 28 мамлекеттин ичинен байгелүү орунду камсыз кылды. Бул биздин мектеп үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм.